Бүгін сіздің үй бүлөңүздүн жарымы, балким жарымынан көбі, балким толугу менен өз мекенибизде, Кыргызстаныбызда эмес, же Россияда, же дагы башка жерде иштеп жүрүшөт. Бир үй бүлө болуп отуруп, бири-бирибизди жылдап көрбөй калдык. Атасы уулу менен ата баладай болуп, бир эшиктен кирип чыгып, өмүр сүрбөй калды. Апасы кызы менен үйүндө отуруп, тамак аш жасаганды, турмуш жолунда зарыл болгон нерселерди үйрөтүп, башын сылап отура албай калды. Бир туугандар акыркы жолу толугу менен бир дасторкондо отуруп чай ичип, бири-бири менен акылдашкан күнүн эстей албайт. Элибиздин баары ушундай абалда. Чачырадык, жайылдык, аргасыздан дүйнөнүн төрт бурчунда жүрөбүз. Өмүр өтүп атат. Бүгүн болбосо эртең көз көрүшпөй кала турган жан экенибизди эске алганда, биздин бул дүйнөдөгү жашообуз кордуктун дал өзү. Бизди ушул күнгө ким алып келди? Ким бизди көчөгө калтырып, өзү жыргап жашоо кечирип жүрөт? Акыл калча иш кылалы. Бүгүн сиз менен биздин колубузга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди. Же добушубузду сатып, кор болушту улантабыз, же мекенчил болуп, өлкөбүздүн, өзүбүздүн жашообузду чындап оңой ала тургандарга адал добуш беребиз. Ойлоп көрүңүз, ойгоно турган учур келди.